азыркы жүргүзүп аткан кой таштын иликтөөсү мени көп деле канааттандырбайт. Анткени көп суроолор жабык бойдон калып кетип атат. Эң кызыктуу нерселерге жооптор берилген эмес. Анан Госкомиссиянын деле чыгарган корутундусун жакшылап окусак, аякта эң маанилүү суроолорго жооп изделген да эмес, суралган да эмес, көрсөтмөлөр да алынган да эмес. Анан ошол деген корутундуга жазылган анча-мынча эле Равшандын сөздөрүнө тиешелүү болуп калыптыр. Андан башка эчтеке деле болбоптур. Ошончолук ошол сөздөрдүн баардыгы канчалык деңгээлде тастыкталган же далил катары кабыл алынат эч ким билбейт. Аны сот эле сот болуп атканда эле көрүнүп калат да. Далили барбы, далил жок экен. Эң негизги проблема ошол болот. Канчалык деңгээлде иликтөө далилдер менен такталып турат. Азыркы учурда карап отурсак, сөздөрдөн башка эчтеке деле жок болуп атат аякта. Анан ошол алкактын ичинде баары деген жабык түрүндө, андан тышкары иликтөөнүн деген көпчүлүк маселелери тыюу салынган. Ошон үчүн эч ким көрбөйт, билбейт, кандай далилдер бар, эмне болуп атканын. Кийин деле сот процесси деле жабык өтөт окшойт. Анан жабык сот процесске деген маалымат каражаттары кирбесе, аякта деген айтылып аткан, көрсөтүлүп аткан далилдердин баардыгы калың элге айтылбаса, көрсөтүлбөсө, анан кантип ага коомчулук анан эл ишенет. Азыр ошондой суроолор көп болуп атат да.